Элдик этнограф Сейиталы уулу Амантур Акматалиевдин Баба салты Энадүбе китебинден өлүк узатуунун зыйнаты. Бул жарык жалган дүйнө менен кош айтышып, сапар тарткан жүлүн токтоп, жүрөк сокпой калган адамды каза тапты, казасы кабыл болду, дүйнөдөн кайтты, курман болду деп аны кастарлап узатуу тирүүлөрдүн вазифасы. Жай жерине жылаңачтап коюу, майрам сууга алуу боз үй тигүү. Кыргыздын мыкты сапаттарынан бири өлүккө жаба тырмак тикеси менен тик туруу, кызматын кылуу. Ат менен жөөчөн өкүрүп келүү, аялдары, кыздары, келиндери кошок кошуу, ырчылар анын арбайын көтөрүп ырдап түшүү, атайын ырчыларды, кошокчуларды алдыруу. Адам жан таазим берген күнү коногуна кой соет. Ал ошол биринчи күнү келгендерге жана кызмат кылгандарга тартылат. Адатта түндө кыргыздар өлүгүн 2-3 күн түнөткөн. Ошого карата өлүктү коюу расмина даярдыктар көрүлгөн. Анын кара ашы делип, жылкы бодо союлган. Албетте, ал канчаны соет, өлүгүн кандай коет, өлүк ээсинин шартына, түшкөн кошумчаларына жараша болот. Өлүк бардын байлыгын чачат, жоктун этегин ачат дейт. Жыртыш айрылат, таратылат. Аны алгандар үйүнө келип, Куран атап окуп, керегине пайдаланат. Жакшы койду, начар койду, орто койду, өзүнүкүн өзүнө жумшады, талап кетти өңдүү сөздөр кээде жумурткадан кыр чыгаруу түшүнүгүбүздүн бирдей эместигинен деп билебиз. Кыргыздар өлүктү ак самындап, аруу жууп, ак кепендеп көмөт. Өлүктү жуу сыйнаты жогору коюлат. Өлүктү жуушка куда сөөктөрү, төркүн төстөрү, кадырман адамдары, тели тең туштары кирет. Алар даарат алышат, өзүн таза тутуп, зыяраттын жолун бек сактап өлүктү кармайт. Ак чүпүрөктү самындап денеге тийгизет. Өлүктү которуу, кайсы жеринен баштап жууш жоболорун молдо билгендер айтып турат. Өлүк ойдогудай бычылган ак кепенге оролот. Үйдүн ичинде дуураны окулат. Молдо теспесин тартып, ооз айтат. Маркумду эшикке алып чыгып, таза жерге коюп, даараты барлар жаназага турушат. Молдонун жетекчилиги аркылуу жаназа окулат. Өлүктү эркектер гана көрүстөнгө алып жөнөшөт. Аялдары, кыз-кыркындары, төркүн төстөрү ыйлап калышат. Кыргыздар өлүккө күн нур көргөзгөн эмес. Биринчи көр казуу, анын кандай казуу, өлүк ээсин ыраазы кылуу зарыл. Көрдү эркектер казышат, жер белгиленет. Көрүстөнгө келип, көргө күрөк салардын алдында жалпы арбактарга арнап Куран окулат. Абалы чарасы казылат. Казанагы киши кирип чыккандай оюлат. 2 адам менен кирип, өлүктү жайгаштыргандай кенен казуу биздин элге гана таандык касиет. Мурунтан түшүрүлгөн далил ташы өлүктүн тегерегине чачылат. Өлүккө атайын барып топурак салуу тирүүлөрдүн моюндагы парзы, өлүктү сыйлоо сапаты. Топурак салдыруу өлүк ээсинин милдети. Бир ууч топуракты алып, ар кими атап дубалап салышат. Топурагын торко болсун деп айтышат. Ал топурак өлүктүн тегерегине чачылат. Канча парз бар көр үстүндө айтылат. Казанак бекитилет, эми маркумга атап Куран окулат. Мүрзө казгандардын, жайына алып киргендердин дооран, жаназа, далил таш түшүрүү, мечитке мүчө берүү акылары мурун мал менен өлчөнүүчү, эми көбүнчө акча берилет. Маркумдун аласа бересеси тууралуу өлүк ээси жаназа окуур алдында эл алдында өтүнөт. Ал бересесин берет, аласасын алат. Кыргыздардын салты боюнча өлгөн адамды жамандабайт. Түйрүүлүктөгү андамындай пендечилик, чала чарпым иштерин көбүнчө кечирип жиберет. Кандай адам эле деген суроого жакшы адам эле деп жооп берет. Тирүүлөр аны ак дилде узатат. Маркум көмүлүп бүтөт. Мүрзөсүнө нар чыгып жаткандай элести бергендей топуракты үйөт. 40 кадамдан кийин кайрылып Куран окулат. Жакындары өкүрүп барып түшөт. Ый басылары менен молдо Куран окуйт. Кара ашы тартылып, кайра Куран окутулгандан кийин өлүк кармагандарга ылайыгына жараша маркумдун кийим-кечектери таратылат.
раматылыкты эскерип сөзсүз Куран окутуунун жолдору көп. Аларга 3-илиги, 7-илиги, 40-ы белги коюу, бейит башына баруу, чоң ашым берүү, орузо айтка Куран окутуу сыяктуулар кирет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين